Кыргызстандын туусу мындай же мындай болушу мүмкүн эле. Ушул варианттын баары эгемендик алгандан кийин 1192-жылы сунушталган. Сунушталгандардын арасында көк түстүү туулар көп болгон. Бирок кээ бир депутаттар өлкөнүн түштүгүндө ал түс аза күтүүнүн символу болгондуктан андан баш тартуу керектигин айтышкан. Жыйынтыгында кызыл түстөгү туу жактырылган. Буга андагы парламентте коммунисттердин көп болгондугу таасир этти дешсе, башка версиясында Манастын туусу кызыл болгон деген жөө келтирилген. Ал эми манасчылардын айтуусу боюнча кыргыздар кызыл тууну согушка аттанып жатканда гана көтөрүшкөн. Ал эми тынч заманда көк туу колдонулган. 2011-жылы желекте алмаштыруу демилгеси көтөрүлгөн. Бул идеяны колдогондордун арасында туунун айынан өлкөдө стабилдүүлүк жок, экономика жабыркап жатат деген пикир айтылып келген. Кызыгы сунушталган варианттардын дээрлик жарымы көк түстө болгон. Кыргыз АССРинин туусун элестеткен дизайндарда болгон. Тууну алмаштыруу керек деген кептер дайым эле болуп келген. Бирок эгемендик алгандан соң туубуз 2023-жылы гана өзгөртүлдү. Демилгечилер желекти күн карамага окшош деп күн нурлары түзүлүп, түндүктүн чамгарактарынын саны 3-төн 4-кө көбөйтүлгөн. Бул демилге элдин арасында кызуу талкуу жараткан. Бирок ага карабастан жаңы туунун дизайны кабыл алынып, 2024-жылдын январында башка аянтка көтөрүлгөн. Туубуз тууралуу кандай факттар сиз үчүн жаңылык болду? Дагы кызыктуу маалымат билсеңиз, комментарийга бөлүшүңүз.